урматтуу кыргыз элим. Шайлоонун жыйынтыгын көрдүк. Биз болжолдоп айтып келип аттык. Ушуга чейин эле 500 000 форма 2 менен ташылып бүтүлгөн. Андан кийин 400 000 адим ресурс мамлекеттин кызматчылары 900 000. Жыйынтыгында 1 200 000 шайлоочу 3 партияны шайлады. Бул 3 партиянын бүгүнкү мандаты 100дөн ашык. Биз көргөнбүз Ак Жол 70 мандат алган убагында. Андан кийин СДПК 38 мандат алган. Экөөнүкүн кошуп бүгүнкү бийликтин партиялары андан ашып кетти. Алардын 100дөн ашты. Алардын жыйынтыгы эмне болгонун кыргыз эли жакшы билет. Биз айтып келдик. Уурулар келатат, саткындар келатат, коррупционерлер келатат, криминалдар келатат, абайлагыла, сактангыла элим дегенди бүгүн кыргыз элин тилекке каршы эске алган жок. Биз айтып атабыз, биз утулдук. Биз утулуп голос аз алганыбызга өкүнүп аткан жокпуз. Ошого чыдабастын ишин жасап сүйлөп аткан жокпуз. Кыргыз элин утулду. Bir прогрессивдүү партия, оппозиционный мындай көз караштагы партия бүгүн өтпөй калды. Баары тилекке каршы бийликтин партиялары. Бул деген эртеңки биздин 30 жылдан бери болуп аткан көрүнүштүн уланышы, узарышы. Биз дагы артка кеттик. Эл утулду. Биз утулдук. Баарыбыз утулдук. Буну менен кайсыл жерге барышын бүдөмүк болуп калды. Менин оюмча бунун аягы жакшы менен бүтпөйт. Рахмат. Алтынбек Турдубаевич, Азаттык радиосунун мүмкүнбү? Айбек Бийбосунов. Азыркы учурда Ата Мекен, Реформа жана Иман Нуру партиялары бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбай тургандыгын айтты. Алардын катарына замандаш да кошулары белгилүү болуп атат. Анан сиздер дагы ошондой позицияны карманып турасыздар. Анан Ата Мекен айтып атат, биз оппозициялык блок түзөбүз деп. Анан сиздер ошол блокко кошулушуңуздар мүмкүнбү? Негизи мындай сунуштар болуп турат. Алар менен сүйлөшүп атабыз. Алар менен байланыштабыз. Бүгүн өзүбүзчө билдирүүлөрдү жасап атабыз. Эртең ал партиялар менен чогуу дагы бир иш-чаралар жүрөт. Кандай иш-чаралар мисалы? Азыр шайлоонун жыйынтыгы эми эле бүттү. Азыр түнү менен азыр сүйлөшөбүз. Эртеге кандай саясий консультацияларды чогуу брифинг же бир чогуу пресс-конференция ушундай иштер эртең бул жүрүштөр эртең уланат эртең менен. Рахмат.